Новий раунд переговорів. Алдыда сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы өткөнү жатат. Себеби биз тезинен тынчтык орнотууга умтулабыз. Түркиянын аймагында жолугушуу уюштурууга мүмкүнчүлүк жана зарылдык бар деп маалымдашты. Бул жаман эмес, эмне менен аяктарын көрөлү. Биз суверенитетибизге жана аймактык бүтүндүгүбүзгө басым жасаарыбыз белгилүү. Мындан күмөн да санабаш керек. Коопсуздугубузга сөзсүз кепилдик берилүүгө тийиш. Түрк президентинин кеңсеси билдиргендей, жекшемин кечинде Режеп Тайип Эрдоган орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө жолугушууга арачы түшүүнү сунуш кылып, ок атышууну токтотууга, гуманитардык шарттарды жакшыртууга чакырды. Киев жана Москва эки тараптын кездешүүсү 28 же 29 мартта болоорун тастыктады. Принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Негизги маселелерге айкындык киргизилип, такталса эле эки президенттин жолугушуусу керек болот. Биз көп жылдардан бери ошол маселелерди козгоп келатабыз. Бирок батыш кулак салбай эми укту. Бир айдан ашуун орус армиясы кошуна өлкөнүн бир дагы чоң шаарын ээлей алган жок. 25 мартта Москва планынын биринчи баскычын ишке ашырганын, эми Донбасстагы коопсуздукту камсыздоого аракет жумшааларын билдирген. Бул аймактагы Кремль колдогон жигчилер Украина армиясына каршы согушуп келатат. Британиянын аскер чалгынчылары дүйшөмбү күнү маалымдагандай, акыркы 24 саатта орусөрүнүн позициялары олуттуу өзгөрбөгөнү менен Мариуполь жакта бир топ райондорду ээлегенин кабарлады. Шаардын мэри Вадим Бойченко гуманитардык катастрофага кабылган шаарда калган 160 миңдей тургун толугу менен көчүрүлүүгө тийиш деп билдирди. Маалыматка караганда, тургундардын бир тобу курчоодогу Мариупольдон 26 автобус менен чыгарылмак, бирок орус аскерлери аларга коопсуз коридор берүүгө макул болгон жок. Ал арада өздөрүн ЛНР деп атаган жигчилердин лидери Орусияга кошулуу боюнча референдум өтүшү мүмкүн деп айтты. Буга жооп кайтарып, Украина тышкы иштер министрлиги убактылуу оккупацияланган аймактардагы жасалма референдумдар эч кандай укуктук күчкө ээ эмес экенин